жатабы? Интернет менен келди деген менен көпчүлүгү китеп жактан карабай интернеттен эле маалымат алып туруп эле сураганда суроо жоопко келгенде эч ким жооп бере албай калып атпайбы? Интернеттен эле карап туруп эле жооп берип атат. Бир жагы ошол туура эмес болуп атпайбы? Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Сиз айтып атпайсызбы бул жылаңач дене депчи? Жылаңач дене болгону менен бул сөөктөр бар да арасында, аны эч ким билбейт да. Мисалы скелет билген жоксуңар да, скелет билебиз. Аялдардын жылаңач денеси турбайбы? аны биринчи изучать этип чыгат бүт. Могу каждый сөөктү изучать этип чыгат. Анан мисалы могу Бишкек сөөктөр илип койбойсуңар берген. Бишкек шаарыбызда эмне деген гана скульптуралар турат, кандай гана коз. Аны кимдер жасайт эле? Бул көчөдө өтүп бараткан жөн эле кишилер жасабайт да. Же болбосо башка мамлекеттерге заказ бергенде болуп ал көп чыгым кетип калат да. Лучше өзүбүз кыргыз жасаган жакшы да. Кыргыздар жаса арзан да болот, Кыргыз кыздардын жылаңач денесин кыргыз жасасын десиң. Жок. Ал практикада жанагы площадьте турат, не деген гана статуялар турат, портреттер турат, ошону гана бияктан чыган скульптор художниктер жасайт да. Мисалы, мен айтып атканым мындай да, мына азыр жылаңач искусство күчөп баратат да. Жылаңач искусство күчөп барат. Илгери жана Мадонналарды көрчүбүз, жанагындай колу кезилген, буту кезилген. Ошо европейский болчу. Азыр уже толуп кетти да бүт баары. Барган сайын жылаңачтанып барат да, уятсыз болуп баратат. Искусствода мисалы бүт изучать этмейинче чыга албайсың эч жерге. Биринчи үйрөнүш керек. Дагы? Жылаңач, наверное, отдельно болуш керек. Ал өзүнчө бир искусство, билбейм. Сиз азыр канчанчы курс? 3-чү курста. Эмне эмгектер жараттыңыз буга чейин? Азыр дизайн факультетинде окуйм. Ошо. Мисалы азыр Бишкек шаарында эмне деген гана бийик имараттар курулуп атат. Мисалы түрктөр көп куруп атат. Мисалы ошо дизайн түзгөндө эмнеге түрктөр келип түзүш керек? Өзүбүз кыргыздын дизайнерлери түзсө жакшы болот деп ойлойм. Рахмат. Сиздин айтканыңызга негизи толугу менен кошулбайм. Неге дегенде мен азыр скульптура факультетинде окуйм. Биз негизи жылаңач кыздарды, жылаңач балдарды деп сиз ар бир адамды чукулап атпайсызбы? Биздин художественный академиядан негизи жылаңач адам, жылаңач балдарды тартпасак, биз сиздин сыртыңыздан эч нерсени кармап биле албайбыз биз. Туурабы? Биз ички адамды биз билип, сиз анын бүттүгүн биз ичте бияктан эч кимге көрсөтүп, биз көчөгө сыртка чыгарып алып туруп, элдин көзүнчө жылаңач тургузуп алып жазабайбыз аны биз. Биз секретный ичте биякта болуп атат. Бүттүгүчү биз өзүбүз гана билебиз. Өзүбүз гана билебиз. Анатомияны изучать этиш деле бир тамаша нерсе эмес да бул, туурабы? Вот ошол эле нерсе болуп атат да. Биз мисалы үчүн анатомияны толук билбесек, сиздин айткандарыңыз Туура эмес, туура эмес да кыскасы. Жакшы. Assalamu alaikum. Агай, сиздин айтыңызга мен кошо албайм, даже мындай айтканда каршы да болом. Себеби искусство жагына бул кишинин анатомиясы бул чоң таасир этет да. Мисалы үчүн сиз Манастын эстелерин көргөндө сиз кандай рухуңуз, духуңуз көтөрүлөт да. Себеп кандай жасалган? Биринчи ошо анатомияны кишинин эметет да, изилдейт. Ошол менен аркылуу ошо мисалы үчүн скульптура турат мисалы үчүн. Бул ойго сиздин пикириңиз кандай? Башка мисалы үчүн искусство жагында кишини жылаңач тартып атканда мисалы үчүн эч ким жаман ой менен тартпайт да.